Жигиттер, ассаламу алейкум. Сатуга койдук. Ушундай болгон бакты. Сатуучу менин жанында. Адрес түшүндүрүп кетейин. Бул жак Ош Бишкек трассанын боюнда. Кайсы жер элек бул? Топуракбел. Топуракбел, э? Перевалдан көтөрүлгөн. Перевалдан көтөрүлгөн ама. Ушул КамАЗ кетип бараткан жер. Мына трасса. Бул жака Нокенден келип атканда, Бишкектен келип атканда, Сузактагы Сампага жетпей атып, перевалдын үстүндө. Кичи перевал бул жер. Таксырым, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бакты сатууга койдук. Койдук. Бактын общий аянты канча? Общий азыр немемде жок, эсимде жок. Примерно 5 гектар да. 5 гектар, а? 5 гектар. Чыгат 5 гектар. 5 гектар чыгат. Бул бакта канча түп и кандай дарактар бар? 400дан ашуун бадам эгилген. Алар канча жаш болду азыр? Бир 17-18 жаш болду. 17-18 жаш болду. Бул жакта 4 катар алма бар эле, ал карып быйыл кестим. Быйыл кесип алдык. Бир 100 түп өрүк бар бир катар. 100 түп өрүк бар. Дагы бул жакта слива бак болчу, бул деле уже карып немеси бүттү, уже бу жаңылаш керек. Жаңылаш керек, э? Ошондо бадам канча түп бар? 400дөй бар. 400дөй бар, э? Көрсөң менен. Общий аянты 5 гектар. Бул жакта дагы багбанга место бар. Буйрсаңыз кирип аралап көрөлү. Багбанга место, анан бир 100дөй койго коро бар. Анда мен ошол жакты бир сире көрөлү. Так, бул жакта багбан жашаган экен мурда, э? Бу контейнер турат бuyakta. Контейнер размери канча эле? Так, 4кө 6 болсо. Көз чамада ушундай. Дагы артында дагы жашаганга шарттар каралган. Мурдагы ошо багбанга. Анын артында 10го 15ке, артынан да көрсөтөйлү. 10го 15ке коро салынган. Бул жерде электричество каралган, э? Электричество 3 фаза бар. 3 фаза бар бул жерде. Суу кандай таксыр берди? Суу поливной жазында келет, каналдан тартып алабыз. Ичкени ташып ичебиз. Суу бияка насос менен келеби же кандай болуп калат? Насос менен келет. Насос менен чыгат бияка, бактардын баарын суу карганда насос менен суу чыгат бияка. Бияка емкость барбы же кандай азыр ошондо? Оно емкостьке келип түшөт. Ошондон полный тарайт да. Ушул жерде емкостька толтуруп алабыз дагы, походу бияка агыза беребиз, э? Шланга бияка андай коюлган неме кылынган эмес. Ошол жерде ошону немесин ачып, крайнигин ачса эле өзү бар жокко кетет да ошол жерден. Ошондо главный жагында неме бар? Шланга коюлган, э? Бул жер. Атак агат деп коет биз рядтарына жөн эле агат. Жөн эле. Агаттар менен эле суу четкен калганы. Главный центральный жагында шлангелер бар. Электричество каралган. Питьевой суучу бул жерде кандай? Ташып келебиз, э? Питьевой сууду ташып келебиз. Ташып келебиз. Ушундай болгон коро. Азыр сарайдын арт жагынан да көрөлү бир. Бул сарайдын арт жагы көз чамада 15ке 5 размеринде курулган койго коро. Таксырым, эми бул жердин документациясы кандай болду? Документациясы кызыл китеп бар. Бар жогу мыйзамдуу, эч кандай немеси жок. Баары бар, э? Бул жерде монда стройкага дагы разрешение болгон. Болгон, Мен дагы ушуну байкап турам. Жолдун боюнан, нар жактан дагы көрсөтөйүн азыр. Жолдун боюнан дагы бир бизнеске мүмкүнчүлүк бар экен бул жерде. Бизнеске. Ош Бишкек трассанын бою болсо, кааласаңыз бир сервис ачасызбы, чайкана ачасызбы, же дагы бир башка бир кызматтарды ачасызбы. Ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүк бар экен жолдун боюнда бул жерде. Дүкөн ачасызбы, мына электричество бар. Андыктан жигиттер ушундай чоң крупный бак издеген агалар болсо, аларга сөзсүз бөлүшүп койгула. Мен бул жердин баасын сурап билейин эми. Ага, бул жердин баасын жакын кылып бир кадам айтып көрөлү эми. Баасын 80 миң деп атабыз. 80 миң деп атабыз, э? Бирок 65ке бербей атабыз. 65ке клиент бар бирок. Клиент бар бирок. Мына ушундай эле ачык айтып койгон жакшы, чтобы 50 миң, мынча миң берели деп неме кылбайт, э? 65 миң долларга клиентибиз бар. Айланасы тосулган. Айланасы эмне менен тосулган? Сетка менен? Зым менен. Колючий проволока менен, э? Колючий зым менен тосулган, айландырылып. Ушундай болгон жолдун боюндагы
бак жигиттер. Андыктан кайсыдыр бир дарактардын карыган жаңылаш керек. Кайсыдыр бир мөмөлөр эң мөмөсүнө кирип, азыр бир өтө прибыльный болуп турган кези. Алганда 5 тоннага чейин бадам алгам. Ширин бадам, ачык эмес. Ширин бадам, былтыр алдыңыз, 5 тоннага чейин бадам алгамна. Даяр бизнес тең, Даяр бизнес. Даяр бизнес. Дагы өркүндөтүп, жаңы бактарды отургузуп, бияка дагы өркүндөтүп өстүрүш керек бул жерде. Буйрса келечеги алдыда экен. Эми таксыр ушундай жакшы жерди бул бак кылуу көбүнүн арзуусу да бул. Бак себеби бул сизден аш оокат сурабайт да. Суусун коюп койсоңуз, анча-мынча момундай дарыларын берип койсоңуз, чачып койсоңуз курт кумурскага каршы. Бул даяр эч немесе риски жок акча болуп турат да азыркы. Азыркы мындай бизнесмендердин көп түрдүү бизнестин арасында өтө прибыльный, риски эң аз бизнес деп айтсак болот. Бул эмнеге сатабыз эми, шуну айтып коюңуз. Сатыштан максат эми мен жалгыз уулмун. Же шаарда ишим кыла албайм, же бул жерде кыла албайм да. Ошого буну сатып ошо бизнесимди өнүктүрөйүн деп чечтим. Шаардагы бизнес өнүктүрөйүн деп атасыз, Бул жер кургап кеткенден көрө бирөө пайдалансын деген ниетте. Сатайын деп атасыз? Сатайын деп атам. Сен кургап жок болуп кете элек да, мына пока баары бирөө пайдалансын деген максат ой да. Ошондой жигиттер. Андыктан чалгыла, жазгыла өтө мына даяр бизнес жигиттер. Бак бул көбүнүн арзуусу болсо керек момундай. Андай эгишим керек, момундай эгишим керек дегендер, Азыр жол жактан да бир көрөлү мүмкүнчүлүктү. Мына жигиттер. Могул жер мурда 80 сотик болгон экен, огород кылчу экен. Жол бир аз кеңейип, жол жаңы жол түшүп. Бир аз кеңейип, азыр бир аз кичинерип калыптыр бул жер. Мурда 80 сотик деп огород кылчу экен мына. Как раз азыр бир чакан здание салсаңыз бир. Место да даяр экен мына. Даяр тегизделген жер экен мына, жолдун бою. Кандайдыр бир коммерциялык бир чакан здание салсаңыз, даяр место да бар экен. Аркага чейин 5 километр мына жигиттер. Шаарга жакын. Шепанда бар болуң эми. Жакшы акчага сатып алың эми. Нар жакта баштаган бизнесиңизди өнүгүп кетсин эми. Рахмат. Шу жакшы бир жакшы чоң пландарда жүргөн агаларга насип болсун ушундай жакшы бак, жакшы адамдан бак калат демексе. Мына атаңыз кылган экен да буну. Атам кылган. Бул дүйнөлүк наркы дүйнөгө да пайдасы бар да. Мына агамын атасы бак ушу канча жылдардан бери ушу бак менен алектенип, бул жерге канча өмүрү, канча эмгеги кеткен экен, канча расход. Андыктан жигиттер сөзсүз бөлүшүп койгула. Ушундай даяр бизнес мындай жигиттер. Даяр бизнес. Суну коюш керек. Анча-мынча могу курт кумурскага каршы дарыларды себиш керек бардын. 5 тоннанын тегерегинде бадамды алуу керек мына. Калган бактарды жаңылоо керек дагы. Андыктан тынч болула, бар болула. Саламы алейкум баарыңарга.